На старт. Аш! Спортчунун ар бир күнү ушундай таймаш менен башталат. Жеңил атлетика менен машыккан Гүлшанай Сатарова Азия оюндарына жолдонулма алгандыктан тынымсыз машыгууда. План боюнча 6:20 болуш керек эле. Сен 6:10 чуркадың. 1,5 километрди походу 4:38 кандидат мастер спорта норматив менен өттү. Гүлшанай түштүк аймагы боюнча айымдардын биринчи спорт чебери болду. Өзүнүн кичи мекени Жалал-Абадта спортчу айымды баалашат. Өнүгүү прогресс фракциясынын 15 депутаты демилге көтөрүп, батир сатып алууга мамлекеттен 490 000 сом бөлүнгөн. Өнүгүү партиясына ыраазычылык билдирем. Жалал-Абадта бүт баары мени колдогон спорт школаларга, Өнүгүү партиясына Максат Байкеге, Адыл Байкеге, Жапар Байкелерге ыраазычылык билдирем. Ушулар аркылуу мага үй берилип калды. Бул деген спортсмен үчүн, эми биз үчүн бул мындай иш эмес да. Мына любой время мына келебиз, партияга келебиз, өзүбүздүн үйүбүзгө киргенде үкө мындай болуп атат, мындай болуп атат. Эч качан бизге отказ дагы болгон жок. Биз ойлойбуз мындан кийин дагы отказ болбойт. Мындай колдоого муктаж спортчулардын саны көп. Аймактагы спортчулардын эң чоң көйгөйлөрүнүн бири бул жол кире жана жатакана маселеси. Өлкө ичиндеги чыгымдарды спортчулар өздөрү көтөрүшөт. Андыктан спорттун бул түрүнө жеңил атлетикага жан дүйнөсү менен берилген адамдар гана калат. Жаңы чыгып келаткан балдардын кээ бирлеринин ата энелери туура түшүнөт. Мындан кийин да жаш балдар чыккаш керек да. Ошол бизге финанс маселесине келип эле спортты тыштап койгон улан кыздар өтө эле айыл жеринде кыйын болуп калат. Утам деп айта албайм, мен болгон жакшы результат көрсөткөнгө аракет кылабыз да. Азия оюндары 2014-жылдын сентябрь айында Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өтөт. Кыргызстандан жеңил атлетика боюнча 8 спортчу катышат. Алмазбек Казыбеков бул таймашка бир нече жылдан бери даярданып келет. 4 жыл бою походу мындай айтса болот, 4 жыл бою даярдандым депчи. Анан быйыл настрой болду. Өзүм отбордон өтөм деген. Буюрса ошо тилегиме жетип калдым. Кыргыз элинде тынчылык болсо, элибизде өнүгүү болсо, спортто да өнүгүү болсо деген эле. Биздин атлеттердин Азия оюндарына катышкандыгынын өзү чоң жылыш дешет спорт адистери. Сыйлык орундарына илинбесе да, алгачкы 12 орундук тизмеге киришсе, башка эл аралык таймаштарга жолдомо алышат. Аймактарда спорт комплекстерди куруп, таланттуу спортчуларды колдоо боюнча Өнүгүү прогресс партиясы олуттуу иштерди алып барууда. Бул аракеттер башка адамдарды да шыктандырып, ата мекендик спорттун өнүгүшүнө салымын кошуу сезимин ойготот деген үмүт чоң.